Чынакунч, мына 16 январда авиа кырсык болду. Эгерде карасак, жабыр таткандар бардык региондон келген биздин элибиз экен. Нарындан, Оштон, Баткенден, Жалал Абадтан, Чүйдөн. Мына ушул жабыр таткан элибиз акча табабыз деп өзүнүн жерин чыдап мына бул жерге көчүп келген. Мен айткым келет, биз региондорду көтөрүш керек. Региондорду көңүл бурбасак, эртең Бишкек шаарыбызды жоготуп алабыз. Бишкек шаарыбызды жоготуп алабыз. 440 айыл өкмөтүбүз бар. Ошонун ичинен 380 айыл өкмөт дотацияда турат. Дотацияда турат. Дотациядан чыгыш үчүн жакшынакай токтом чыккан өкмөттүн МТСтерди жана башка багыттагы иш-чараларды өткөзүү боюнча токтом чыккан. Айыл банкта 1 миллиард 600 миллион акча бар азыр. Лизинг аркылуу ар кандай техника алса болот. Цех курса болот. Ошо 1 миллиард 600 миллион сомду өндүрө албай отурабыз. Анткени ошо дотациядагы айыл өкмөттөгүлөр ушу бирдике жасайын десе, баштапкы вкладты акчасын бергиле деп атышат. Баштапкы вкладтын акчасы жок. Мына Улакол деген айыл өкмөт бар Тоң районунда. Ошол айыл өкмөт дотациядагы айыл өкмөт. Мен МТС ачайын. Эгерде мен МТС ачсам, мен өзүм ушул иш аракеттери менен дотацияны чыгып кетем деп атат. А эмнеге жардам бербейбиз ошого? Жардам берип койсок, ошол жердеги эл иштеп калат. Ошол жердеги элдин турмушу оңолуп, баласы билимдүү болот, ден соолугу бекем болот деген ойдобуз. Ошон үчүн жакшынакай токтом бар. Ошол акчаны тез арада иштетип, тез арада ошол регионду көтөрүш керек. Биз ушинтип жүрө беребиз антип. Акчаны бөлдүрүп коюп, ушун даже чайнап жей албай атабыз даже ушул акчаны. Лизинг аркылуу Айыл банк даяр бергенге, мына бүгүн беребиз деп атышат. Бирок өкмөт тараптан эч кандай жардам жок. Эгерде ошол жактан жардам болсо, мына ЕАЭСке кирдик биз. Ал жерде азык-түлүк деген көбөйөт, сапаты жакшы болот, көлөмү көбөйөт. Көлөмү көбөйсө, себестоюм арзан болот. Себестоюм арзан болсо, биз базарга чыга алабыз. Мына эң негизги биздин ишибиз. Ошон үчүн ошол нерсе